675 кандайдыр бир кошулуучулардын суммасы деп ойлосок, анда ал кошулуучуларды кантип таба алабыз? Башкача айтканда, кайсы сандарды бири-бирине кошсок 675 болот. Албетте, варианттар түрдүү чыгышы мүмкүн. Бирок эң эле жөнөкөйү бизге белгилүү болгон разряддар аркылуу чыгарсак болот. Мисалы 5 бул бирдиктер разрядында турат. Ал эми 7 ондуктар разрядында, ал эми 6 бул жүздүктөр разрядында турат. Демек 6 жүздүктөр разрядында турганда, демек 600 бар экендигин түшүндүрөт. Демек 600. Ал эми 7 ондуктар разрядында, демек 70. Ал эми 5 бул бирдиктер разрядында. Кошобуз 5ти. Демек мына биринчи эле вариант бизде 670 жана 5 бул сандардын суммасы 675ти берет. Бирок дагы түрдүү вариант болгон үчүн биз бул эле берилгенди алып, көчүрүп ушунун үстүндө иштесек болот. 1 жана бул жака дагы бирөөнү алып келели. Мына силер көрүп тургандай бизде 3 түрдүү болду. Эми ушул берилгендин үстүндө бир канча вариант тапсак болот. Мисалы 600дөн 100 алып салалы. 6дан 1 алалы. Эгер 6дан 1 алсак, анда бул жер 5 болот. Демек жүздүктөрдөн биз 1 жүздүктү алып салдык. Демек 600дөн 100 алсак 500 болот бул жер. Эми ошол 100дү келгиле биз ондуктарга берели. Демек бул жака өткөрүп берели. 100дү бул жака берсек, анда ондуктар 70 эмес 170 болуп калды. Демек 170. Ал эми 170 деген бул 17 ондук. Анда бул жердеги 7-дин ордуна 17 болот. Мына дагы бир вариант. 500 кошуу 170 кошуу 5-тин суммасы деле 675ке барабар болот. Келгиле дагы да бир аз түшүнүктүү болсун. Мисалы үчүн мен бул жерде 170тен, бул жерде 100дүн баарына ондукка бердим. Кааласам 90ду берип, 10ду бул жака берсем деле болмок. Демек бул жердеги 10ду келгиле биз бул жака берели. Эгерде 10ду алып салсак, анда бул жерде 160 болот. Ал эми 10ду бул жака беребиз. Демек биздин бирдиктер 5 эмес 15 болуп калат. 15 болуп калат. Демек бул жерде 5 бирдик эмес 15 бирдик. Мына дагы бир вариант. 500 кошуу 160 кошуу 5тин суммасы деле 675ке барабар болот. Бул жака да чыгарып көрөлү. Эми келгиле биз бул жерде 1 жүздүктү алдык эле, келгиле эми 200 алып көрөлү. Демек бул жерден 6 жүздүктөн 2 жүздүктү алсак 400дүк калат. Демек 200дү алсак бул жер 400. Эми ошол 200дөн 100дү бул жака берели. Дагы бир 100дү бирдиктерге берели. Ошондо 70 кошуу 100 170. Демек 170 бул жерде 170 болот. Ал эми 170 деген бул 17 ондук. Жана бул жака 5ти берсек, 100дү берсек 5ке, анда бул жер 105 болот. Демек 105. Анда 5 бирдик болчу, азыр 105 бирдик. Демек дагы бир вариант. 400, 170 жана 105тин суммасы деле 675ке барабар. Анда дагы башка кошулуучулар болду. Мисалы бул жерден дагы карап көрөлү. Жүздүктөрдүн баарын алып салсак болот. Демек 6 жүздүк болчу. 600дөн 600дү алып салсак, анда 0 жүздүк калат. Демек бул жерде жүздүк калган жок. 0. Ошол эми 600дөн 400 бул жака берели. 400дү ондуктарга берели. Жана 200дү бирдиктерге берели. Ошондо бизде 70 кошуу 400, 470 ондук болот. 470 демек 47 ондук. Бул жер 47 ондук. Жана 200гө 5ти кошсок 205 болот. 205 бирдик. Демек бул жерде 205 бирдик. Дагы бир анда вариант. 0, 470 жана 205тин суммасы да 675ти берет. Мына биз бир эле 675 санынын түрдүү кошулуучулары болуусун аныктадык. Бирок анын чыгаруу үчүн, анын табуу үчүн албетте баштаганда жүздүктөр, ондуктар жана бирдиктердин жардамы менен чыгарсаңар болот.